Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында жекеме-жеке боюнча 3-чү ирет республикалык масштабтагы чоң турнир болуп өттү. Турнирге жалпы 64 улакчы катышты. 29 ноябрь күнү чучу улак болуп, анда турнирге жалпы 64 улакчы катыша турганы белгилүү болгон. Жогорку лигадагы оюнчулар көп болгону менен аттардан бир гана БТР болду. Аны Нурдин Болотбек уулу башкарды. Буга чейин 2 жолу болгон жекеме-жеке турниринде күтүүсүз жыйынтыктар болуп келген. Биринчисинде Нурмухаммед Койчукеев финалга чейин жетип, финалда Казакстандык улакчы Макошко жеңилген. Экинчи турнирде Темир Молдокулов жеңүүчү болгон. Ал мелдештерде деле жекеме-жекенин мыктылары Кубантай, Эрсултан, Айбек жана Жаныш сыяктуу улакчылар катышкан эле. Барына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык тыйындарга чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Баарына чексиз. Бул турнирдин жарым финалына чыккан улакчылар менен таанышалы. Биринчи жарым финалчы бул Таластын кулуну Достуктун оюнчусу Эрсултан Айдаркан уулу. Ал биринчи айлампада Байбол Исмаровду утса, экинчи айлампада дагы бир күчтүү улакчы саналган Өмүрбек Эсен уулу менен кезгелди. 8-1 финалда Эрсултан Нурдин Болотбековду артта калтырса, чейрек финалда Адылбек Керезбековду жеңди. Экинчи жарым финалга чыккан улакчы Кубаныч Султан уулу биринчи айлампада Ысык көлдөн келген Баястан Шаршембековду утса, экинчи айлампада Нарындан чыган уулу Дастан Руслановду кыйынчылык менен гана жеңди. 8-1 финалда Кубантай Бекназар Кулмурза уулун артта калтырса, чейрек финалда Сокулуктан келген Бекмурат Садыровтан күчтүү болуп чыкты. Үчүнчү жарым финалчы Эрбол Талантбек уулу биринчи айлампада бош калса, экинчи турда Алымбек Кедейбековду жеңип алды. 8-1 финалда Мырзабек Азамат уулун утса, чейрек финалда Нарындык Айтбек Жолдошбек уулун жеңди. 4-чү жарым финалчы Сейитбек Анарбек уулу биринчи айлампада Исхак Бекболотовду утса, экинчи айлампада Рыскелден Атаевду артта калтырды. 8-1 финалда Сейитбек Мирбек Муташевтан күчтүү болуп чыкса, чейрек финалда Бекназар Аматовду утту. Биринчи жарым финалда Кубантай Эрсултанды утса, экинчи жарым финалда Сейитбек Эрболдон күчтүү болду. Үчүнчү орун үчүн болгон оюнда Эрсултан Эрболду ишенимдүү утуп, коло медалдын ээси болду. Биринчи орун үчүн күрөштө Кубантай дагы ишенимдүү түрдө Сейитбекти утуп чемпион болду. Кубантай бул жекеме-жеке турниринде Коён деген атты минди. Бул аргымак Токтоол, Ысык Ата жана Нарында ойногон. Бул атты буга чейин көпчүлүк көрөрмандар билишпегендигинин себеби ат жапыс, бою кичинекей болгондуктан казанга баргычакты коргоочуларга урунуп калчу. Бирок жекеме-жеке турниринде коргоочу деген болбойт. Андыктан бул турнирде Кубантай ишенимди жеңишке жетти десек туура болот. Мелдештин байге фонду тууралуу айтсак, биринчи орунду алган Кубантай 100 000 сом байгеге ээ болду. Сейитбек 70 000 сом, Эрсултан Айдаркан уулу 50 000 сом байгеге ээ болду. 4-чү орунду алган Эрболго 30 000 сом берилди. Ассаламу алейкум Кубантай. Жеңиш кут болсун. Рахмат. Бүгүнкү мелдеш тууралуу, анан ушу атың тууралуу бир кененирээк айтып берсең. Мелдеш буга чейин бир 2 жолу болгон. Бир Ысык көл эргесинде болгон, андан кийин Берек ат майданында болгон. Анан азыр бу жерде ипподромдо болот, Акбап майданында. Атым болсо Коён, аттын ээси Шаргат экен. Буга чейин Нурбай экен жүргөн, Нарын командасын өтүп жүргөн. Анан ушул Шаргазов экен сунуш менен атты ушу оюнга минип калдым. Ушул вакытта сынап көрчү деген ат өкүмү Ушунда жалпысынан канча беттеш болду, канча улакчы менен, канча улакчы общий жалпысынан? Общий башаягы 66-67 оюнчу болду. Анан ошонун арасында 6-7 менен ойнонбой койт, финалга 7-8 болуп кетти башаягы. Урматтуу көрөрмандар, жекеме-жеке турнири кандай өттү? Ой пикир калтырыңыздар.